Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Азыркы учурда салык төлөөдөн качып кирешелерин аз айтып, төлөбөн аракетин көрүп жаткандар бар. Алдап кирешени аз айтып, салыкты аз төлөө максатында өкмөттү алдаса болобу? Жооп болбойт тургандар. Албетте сураныш керек, колдон келген эме аракетин кылыш керек, айтыш керек. Бирок азыркындай кылып алдаган бизде болбойт. Алла Таалам берекесин берсин. Салыкты да төлөй бериңиз. Кудай кааласа иншалла Алла Таалам салыктын башында тургандарга дагы инсап берсин. Ошонун баардыгы максаттуу, багыттуу болсо, элибиз көгөрөт, элибиз өсөт, мамлекетибиз гүлдөйт, тазаланат. Сизден чоң сураныч, ислам дининде сватовство, нике жана үйлөнүү үлпөт, той жөнүндө кенен мүмкүн болсо, шашпастан, төкпөй чачпай түшүндүрүп берсеңиз, деталдаштырып, от а до я дегендей айтып берсеңиз ыраазыбыз. Болгону динге каршы келген салттарды четке кагуу максатта Кур'ан, сүннөт жана жакшы адаттар менен үйлөнүүнүн ниеттенем. Балким бул жооңуз Кыргызстан жаштары үчүн үйлөнүүдө пособия болуп калат. Кыскасы ашыкча каада салт саналарысыз шарият чегинде үйлөнүү кандай болот? Бөлгөн убактыңыз үчүн алдына рахмат. Өкүл ата, эне нерсеге көз карашыңыз кандай? Мейли мына сиздин сурооңузга Кудай кааласа бир атайы бир кандай десем азыр убактыбыз кыска. Бул азанда айтылып калды. Үлгүрбөйбүз. Себеп жарым жолдо ни туда ни сюда калып кетебиз. Кудай кааласа башка бир сабактарда кенен айтып берели. Үйлөнүү шариятка ылайыктуу кандай болуш керек? Эң туура суроо бергенсиз. Алла разы болсун, рахмат. Чындап эле биздин жаштарыбызга, уулдарыбызга да, кыздарыбызга да өтө керек. Исрафкөрчүлүк кылбай, арам иштерди кылбай, жакшы бир алхамдулилля бактылуу өмүр жолун тандай турган, өзүнүн иншалла жарын тандай турган иншалла бул тууралуу маселелер көп. Кандай кудалашыш керек, кандай той өткөрүш керек, кандай үй бүлө институтун бекемдеш керек, балдарын тарбиялоосу жана башка коомчулукта өтө керектүү маселе. Кудай кааласа буну мен атай коюп коеюн. Кенен убактарда может иншалла кийинки сабактарда эртерээк бир 15-20 мүнөт бөлсөк бул жакшы болот го да. Буюрса. Мусулман эмес кызга үйлөнсөк болобу? Ал ислам динин кабыл алам деп жатат. Биздин салттарга да макул. Аллахым сизден разы болсун. Болот. Калиманы келтирип, түшүндүрүп неме кылыңыз, исламды кабыл алгандан кийин Кудай кааласа иншалла өтө жакшы болот. Хижап кийгим келет, бирок ата энем каршы, кантип көндүрсөм болот? Дуа кылыңыз биринчи, бардык Алла Таалада, бардык жүрөктөр Алланын колунда. Алла Таалам иншалла бурган болсо эч кандай проблема жок. Анан жакшы кызмат кылып, жакшы түшүндүрүп, жакшы баяндарды коюп берип, үйдө таалим өткөрүп, аракет кылыңыз. Аялыңыз гана кылса эмне кылса болот? Астагфирулла. Бул тоба кылсын. Бул ушундай жаман иштен, ыплас иштен, Курандын айтуусунда ыплас иштен, абийирсиз иш бул. Өтө жаман иш. Тоба кылсын. Экинчи ага жакындабасындар. Куран аяттары жазылган кагаздарды мечиттин жанында, магазиндерде сатылат. Ошол кагазды сууга салып ичип, жана чайкап дарыланса болобу? Мейли, болот. Кээ бир уламаларыбыз мындай айтканы, эң жакшысы сууга дем салып ичсе жакшы. Сууга Куран Каримдин аяттарынын эмелери бар го, бу таасир этет да. Анан кээ бирлер ушундай аяттарын жазып, сыясы чыга турган деп, андай кылса да болот. Менин кызымдын атын чоң атасы койгон. Уялбы деп. Бирок кызыма аты жакпайт. Эскиче ат деп. Буюрса дагы төрөйм. Жакында кандай ат койсом жакшы кыз деген Узиден дейт. Уялбы деп жаман ат эмес, жакшы эле ат. Эскиден эмес, алхамдулилля. Жакшы эле. Азыр эскиге кайтып атпайбыз элдин бардыгы. Туурабы? Жыртыктарды кийип, күлөштөрдү ар кандай. Багамдат намазды азанга чейин окуса болобу? Жок, болбойт. Багамдат намазы кандай азанга чейин окуйсуз? Азан убактысы киргенден кийин анан окулат. Баласы өтүп кетсе бейиште күтөт дейт. Бир жумалык бала түшүп калса да бейиште көрөбү? Жо бейиште күтөт, бир жумалык билбейм. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет да. Сикт деп коет. Сикт дегени бул дене мүчөлөрү уже көрүнүп калган болуш керек да. Толугу менен, мисалы толугу менен адам баласы эненин ичинде бир 9 айда да.
ошого жетпей мисалы 8 ай, 7 ай, 6 ай ушундайларда кысасы дене мүчөлөрү уже көрүнүп калган учурда ошондой түшүп калса боюнан, ошол дагы бейиште күтөт. Ал кандай кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, Ибн Мажада бар. Ал өзү эне бала төрөлгөндө киндиги болот да, киндигин кесет да, билесиздер да. Ошол киндиги менен субханалла, киндиги менен апасын бейишке тартып келет дейт. Ал эми балагатка толбой өтүп кеткендер бар, сахих хадистерде келет. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин ушу 3 баласы болуп өтүп кетсе, балагатка толбой. Бул түптүз эле бейиш деген. Экөө болсо деп санам, экөө болсо дагы деп айткан. Кыскасы балагатка чейин өтүп кете турган болсо, бул балдар, мусулмандын балдары шапаат кылат. Риваяттерде келет, ошо этегин кармап деген. Я Алла, буну менен мени чогуу бейишке киргиз, же болбосо мени бул менен дозокко таштасаң мени деп. Анын шапааты кабыл болгон дейт. Балдар шапаат кылат, субханалла. Азыр айтып аткансың, бир жумалыкта эми баланын өң башы, түстөрү чыкпайт да. Ошон үчүн жөн эле выкидиш, жөн эле мындай эле болуп калат да. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам. Фарз намазынын сүннөтүн намаздын убактысы кире электе окуса болобу? Жок. Намаздын убактысы киргенден кийин сүннөт окуш керек. Фарзын дагы, сүннөтүн дагы. Устаз, менин атам жакында раматылык болуп калды. Эми карындашы үйдү өзүнө өткөзүп алды. Ошол үйдө мен калышым керек деп айтсам түшүнбөйт. Ал үй чоң атаман калды. Атама эми мага калыш керекпи? Жок, карагыла. Мурас маселесиндечи, силер ошол жердеги муфтият, казият же болсо алымдардан сурагыла. Ошол үй, мисалы, Мурас каласында караңыла. Эгерде баласы болсо, анын карындаштарына эч нерсе тийбейт. Мураста ушундай. Бир ата өлдү, атанын агасы бар, иниси бар, эжеси бар, карындашы бар, бала чакасы бар. Бала чакасына гана бөлүнөт. Бала чакасы бар кезде бир туугандары эч нерсе ала албайт. Бала чакасы жок кезде кезек гана бир туугандарына келет. Буну иншалла мурас маселесин жакшынакай ошо канча мүлктү мындай дегеле, ким атасы өлүп кетти, анын ата энеси барбы жокпу? Аялы барбы жокпу? Бала чакасы барбы жокпу? Баласы болсо канча уул, канча кызы бар? Ошонун баардыгын жазып берсеңер, мурас боюнча бөлүп берет, анан алхамдулилlah амал кыласың. Аял кишиге эркек кишилерди көрсө болобу же күнөбү? Мисалы эшиктен, телевизордон жана башка. Аял кишилерге да эркек кишилерге буйрук бергенде Алла Таалам буйрук берген. Куллил муъминат, аялдарга айтып койгон, ягдудна мин абсарихинна, көздөрүн пас кылсын. Эркектерге куллил муъминин ягудду мин абсарихим ва яхфаду фуружахум. Буйрук бар. Көздөрдү пасыраак кылсын. Төмөн карасын деген сөз, көздү сактасын деген сөз. Уяттуу жерин сактасын, көздү сактасын деп. Эркектерге деле, аялдарга деле. Устаз, үй бүлөдө ата кыз баласына кандай мамиле кылыш керек? Айта кетиңизчи. Алла разы болсун. Кыз баланы өтө урматташ керек. Пайгамбарыбыз кыз баланы урматтаган. Пайгамбар сапардан келип калганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи Фатима энебизди каарына алат, анан башкаларына. Фатима энебиз келгенде Пайгамбарыбыз ордунан туруп, келип пешенесинен өп, төрүгө тургузуп, кыз бала туугандар сыйлаш керек. Уул бала эчтеке эмес, анча-мынча анда эле сыйлаш керек го. Бирок уул балага караганда кыз балага көңүлдү көбүрөөк буруш керек. Кыз баланын жүрөгү назик болот. Түшүнүктүбү? Балам 2 жаш 3 ай болду. Эмизе берсек арам болбойбу? Канча жашка чейин эмизсе болот? 2 жаш 3 ай. Жок, уже токтотуш керек. Эң жакшысы ушу 2 ай, 2 жылга чейин болду. Сиздики канча? 2 жаш 3 ай деп атасыз. Куранда айтат: "Вал валидат юрди'на ауладахунна хауlayni камилайни." Энелер балдарын 2 жыл эмизет. Ошого чейин чыгып кетсе эчтеке эмес. Бирок сүт эмемдеп эч бир чыкпай эле койсочу, аны ажыратканга акыңыз жок. 2 жыл эмгенге акысы бар баланын. Уул болсун, кыз болсун айырмасы жок. Андан кийин болбойт. Андан кийин мисалы эми 2,5 чейин деп уруксат берген келет да, 2,5 жылга чейинчи. Оюмча адашпасам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин фатвага эме караганда. О кишилер ушу 2,5 чейин. Андан кийин уже макрух. 3тен нары 2,5 өтө турган болсо макруга кетет да. Ошон үчүн туугандар мына жерден ага чейин эме кылбаш керек. Азыр сиздин 2 ай, 3 ай, 2 жыл 3 ай болуп атат, уже эмчектен чыгарыш керек.
Мас тартканда эки бутка сол кол менен тартабызбы же эки жака эки кол менен тартабызбы? Сизге канча ыңгайлуу болсо. Экөө менен тартсаңыз деле боло берет. Бирөө менен де тартсаңыздар боло берет. Айырмасы жок. Бирок мас тартканда унутпаңыздар да. Мына мисалы кагазда мына мас болсочу. Колуңуз мына үчөө суулайсыз да. Ошо үчөө мындай кылып да тартпаңыз. Көрдүңүзбү? Мындай тартпаңыз. Тийгизип тартыңыз. Түшүнүктүүбү? Маска үчөөнү жыгытыш керек. Үчөөнү мындай кылып басып тийгип туруп, кичине жылдырып койсо болду. Масынын жолу ушундай. А кээ бирлер мынтип коет да. Мынтип, бул жагы мынтип коет. Андай болбой калат ал. Мына 3 манжаныкы орун. Намазда канча сүннөт бар устаз? Намазда эпти көп сүннөт бар. 51 сүннөткө чейин санаган. Мынакей. Нурул Изах китебинде 51 сүннөт бар. Атак мына Ибн Абидин беркинемелерден келген топтоп калгандардан уламалар 21 сүннөтүн айтат. Эң негизи тургандар ошо сүннөттө намаз сүннөт менен толуктанат. Намаз менен толуктанат экен? Сүннөт менен. Намазда сүннөт канча аз болсо, канчалык сүннөт калып кетсе, ошончолук намаздын сообу калып кетет. Ошончолук толук эмес болот. Ошончо көбүнчө көрөбүз да тияк-бияктардачы. Эң башында тургандар биринчи сүннөт ушу колду ачып албай, жумуп албай, өзүнүн абалында алаканды кыблага каратып туруп, кулакка чейин көтөрүш керек. Сүннөт ушу. Мындай эмес. Аллаху акбар дебеңиз. Мындай эмес. Бири-бирин каратпаң. Мына кыбланы карасын. Түшүнүктүбү? Мынандай кылып жосо мындай кылып болбоңуз, жөн эле мындай. Эркектер кулакка чейин, аялдар болсо ийинге чейин көтөрөт. Түшүндүңүздөрбү? Биринчи сүннөт. Биринчи сүннөт. Андан кийин адам баласы Субханакаллахумманы окуйбуз. Кол байлайбыз эстегенде. Кол байлаган. Бу чыпалак менен бармакты байлап, үчөөнү мындай кылып, буну алаканга коюп мындай байланат. Үчөө бул жактан, экөө бул жактан карманат, мындай байланат. Алакан. Бир хадис керет мынакей. Бул жака дагы, кармаганга дагы, үчөөнү. Киндиктин астына коесуз. Окулбу? Субханакаллахумманы айтасыз, бул сүннөт. Аузун айтасыз, сүннөт. Ар бир рекетте бисмилланы айтышлык сүннөт. Валаддалин дегенден кийин аминди айтышлык сүннөт. Түшүнүктүбү? Ушулардын баардыгын ичинде айтуу сүннөт. Кандай? Аузуну дагы, бисмилланы дагы, аминди дагы, субханакаллахумманы дагы баардыгын ичинде айтуу сүннөт. Биздин Ханафи мазхабта ушундай. Рүкүгө барганда, рүкүгө барабыз. 3 жолу субхана роббиял азим, саждада 3 жолу субхана роббиял ала, булар сүннөт. Анан деген такбирлер бар. Самиаллаху лиман хамида, Аллаху акбар, Роббана лакал хамд, ушулардын баардыгы сүннөт. Макулбу? Анан кийин түз туруу. Колуңуз тизеге тийип турат. Башыңыз, бел, көчүк баардыгы тегиз болсо мына сүннөт. Рүкүгө барганда тургандар манжаларды ачуу сүннөт. Рүкүгө баргандачы куш чапчыгандай кылып туруп ачып туруңуз анда. Саждага барганда. Болду, анда ал жерде бириктирип коюп коебуз. Бул мустахаб амалдар. Биринчи саждага барып атканда, биринчи 2 тизе тиет, анан кол тиет, анан мурун менен пешене тиет. Экөөнү чогуу. Туруп атканда, кудум ушул көтөрүлөт, кийин кол, тизе, анан көтөрүлөт. Макулбу? Жалпысынан. Эстегенде пайгамбарыбызга салават айтуу дагы намазда отурабыз го. Ат-тахияттан кийин салават айтуу жана дуа кылуу. Куран менен хадисте келген ошо дуаларды кылып, ушулардын баардыгы сүннөт.